Урматтуу кыргыз элим, ушу апама жардам берип койгулачы. Мен жакшы болуп кетишиме сиздердин кичине болсо да салымыңыздарды кошо кетиңиздерчи. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздарчы, сиздерден суранычы. Балдарым жалдырап калбасын, ушулардын бешинесине айыгып кетишке сиздердин жардамыңыздар чоң, салымыңыздар чоң болот. Жети баланын апасы, Баатыр эне, оор илдетке чалдыгып, карайлап турган чагы. Ал Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Нариман айыл өкмөтүнүн тургуну Минура Абдугапарова. Каарманыбызга дарыгерлер ак кан оорусу деген диагноз коюшкан. Мындан улам 7 баланын энесинин өмүрүн сактап калуу үчүн чет өлкөдөн операция болуу зарылчылыгы келип чыккан. Ага көп суммадагы каражат талап кылгандыктан карапайым үй бүлөнүн көп суммадагы акчасы жок. 7 бала энесиз чыркырап калбасын. Жок дегенде 100-200 сом болсо дагы салымыңызды кошсоңуз болот. Укканыма уже 1 жыл болду, былтыр августта укканмын. Биринчи буну медиктердин өздөрүнүн тили менен айтканы ончо кенебестик кылдым мен дагы. Ол медиктердин тилин мен түшүнбөйт экенмин да. Анан ону мындай серьезный кабыл албапмын. Анан жүрөбүрмүн да, жүрүп отуруп уже 1 жыл болду. 1 жылдан бери сакайып келе жатам да, ушундан бери ушул акыбал. Ай сайын кан куйдуруп, ошондо эле башталган өзү кан куйдурган былтыр эле. Былтыр ушу августтан баштап кан куйдуруп баштаган. Ушул күнгө чейин ушу күндөн мындай айдан айга көбөйүп кетип атат да бунун дозалары. Мурда 1 айда 1 доза алсам, азыр 1 айда 3 жолдон доза алып атам канды. Бул Кайрымдуу Бол фондун Азамат Байматовду досум, курбу кызым аркылуу таап калдым. Буга чейин деле бирок видеолорду көрүп келгенбиз. Ушул күнгө чейин чыгарып аткан видеолордун бирин калтырбай көрүп эле жүргөм мен дагы. Көрүп жүрүп, анан кийин ошол кече өзүмдүн башыма түшүп ушинтип ооруп калгандан кийин биз акырындан издеп баштадык. Байланышканга аракет кылдык силер менен кошо. Байланышып отуруп, анан силерди акыры издеп таптык да, таап анан ошол канча убакыт бат эле эме кылдык, байланышка чыкканга аракет кылып силерди таап, анан 2-3 күн болду. 2-3 күндөн анан кийин байланышка чыктык да сиздер менен. Чыгып, анан кийин чакырдык ушул жака. Үй бүлөдө мен 7 балам бар азыр. 7 балам, эң угу кызым 17 жашта, эң кичинекейим эми азыр 7 айлык болду. Ушул балдарымдын күнүн көрөйүн деп мен да буларды балдарымдын пешенесине барып балдарымдын жакшылыгын көрөйүн деп мен да ушул балдарым жетим калбасын, энесиз калбасын деп, өгөй эненин колуна калбасын деп. Айланып кетейин кыргыз элим, сиздерден сураныч. Мен жакшы болуп кетишиме сиздердин кичине болсо да салымыңыздарды кошо кетиңиздерчи. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздарчы, сиздерден сураныч. Балдарым жалдырап калбасын, ушулардын бешинесине айыгып кетишке сиздердин жардамыңыздар чоң, салымыңыздар чоң болот. Сизди жакшы көрөм. Урматтуу кыргыз элим, ушу апама жардам берип койгулачы. Ушу апам 1 жылдан бери ушу оорудан сакайбай келет. Мына урматтуу достор, мекендештер, мына бул жерде азыр 7 бир тууган отурат. 7 бир туугандын 7 биздин мекендешибиздин энеси менен мынтип алсырап төшөктө кайгынын көз жашын тартып отурат. Мына эң улуу кызым карындашыбыз экен. Андан кийинкиси мына тырмактай, мына ушундай наристен эртең апасыз калып калбаш үчүн колдон келген жакшылыкты кылып коет. Анан карындашым өзүң айтсаң, мына бул үйдө эң улуусу сен экенсиң да. Анан эми эгер каражат бул үй бүлөдө жетиштүү болсочу, достор, мына ушундай тырмактай балдар эртең жигит болуп чоңоет, чырпык да чынар болот деп айткан. Биз али жашпыз. Апамдан эртең ажырагым келбейт. Ушу баарыбыздын бактыбызды көрсө дейм.
Biz mына Азамат Байматовты biz көп интервьюларын көрдік YouTube'дан. Себеби Азаматтың ошолорун көрүп, анан ошон үчүн Бишкектен біз Азаматты чакырдык. Бул укам ишиңе ийгилик боло берсин укам. Сени көп видеолорун көргөн үчүн сени чакырдык укам. Ушу сиңдиме себепкер болуп, ушу сиңдимин ушу балдардын алдына сен себепкер болуп, Аллахым шыпасын берип, жакшы болуп кетсин укам. Мынантип мөлтүрөгөн балдары карап отурат. Ушу кургандар жетим калбасын. Ушу балдардын келечегине балта чабылып калбасын. Ушу балдар үчүн, ушу жаш 10 күнүнөн bir күн ачыл эле кызымын өмүрү кошуп, иче турган суусуна суу кошуп, жей турган нанына нан кошсоңуздар, Алла жолунда ушуну суранып кетет элем. Енибиз азыр Россия Федерациясында иштеп жатат, ушул турмушту оңолтоюн деп, ушул эми бутуна туруп келаткан үй бүлөлөрдөн бири болуп эсептелет. Ага чейин аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн эле азыр эми Алланын сыноосу менен ушул келинибиз ушундай жардамга муктаж болуп турат. Rabbi, men uşu acalımı geçiktirip tursam, men uşul köp жақшылықтар жасап, садақа жақшылықтар кылып қалсам, дейлектен мурда biz берген ырыскылардан силер сарптап калгыла, берип калгыла дейт, урматтуу. Бул убактылуу дүйнөдө, бир сыноо дүйнөдө жашап жатканыбыздан кийин көпчүлүгүбүздүн колубузда бар. Мына зекет берүүчүлөр болсо, үшүр берүүчүлөр болсо, дыйканчылыктан мына ушул келинибиз ошол нерсеге, ошол зекет, ошол үшүр, ушул келинибизге толук буйрат эле да. Сиздерден суранып кетебиз, жардам берсеңиздер. Мамажан айылынын жамаатынын атынан суранабыз. Колуңуздардан келишинче жардам берүүгө суранабыз. Көптү күрсө көрүү болот дейт. Ошого бир жакшы күндөрдү көрүшкө бир себеп болуп койсоңуз суранабыз. Ушул келинибиз жакшы болуп, ушу балдарын урматын, кызынын кызматын көрсүн. Жаш келинибиз, жардам сурайбыз сиздерден, кыргыз элин. Жардам беришиңерди суранабыз. Мына урматтуу мекендештер, достор, мындай жардамды бирөөгө муктаж болуудан Кудай ар бирибизди алыс кылсын деп тилейбиз. Бирок буйрук экен. Биз өзүбүздүн каалоо менен же биз адамзат өзүнүн планы менен жашабайт экен. Ал баарыбызга ар бир мусулман жанга маалым. Аллах Тааланын койгон планы менен жашоо өмүрүбүздү жашап өтөт экенбиз. Ошондуктан кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес деген чакырыкты чакыргандыгыбыздын жыйынтыгында бир канча мекендештер жакшырып келет. Кел мекендеш. Бүгүн сизде мүмкүнчүлүк бар, бизде мүмкүнчүлүк бар. Басканга мүмкүнчүлүк берген жаратканга чек шүгүрлөрдү айтайлы. Көздүн көргөндүгү үчүн биз шүгүр айтайлы.